Жумагүл Шариповна, айтсаңыз, мына сиз айтып атасыз, 10%, 1 миллиондон ашын камсыздандырылды, турак жайчы. 1 миллион бар. Канча үй камсыздандырылса, канча акча төлөнүп берилди кырсыктан кийин? Так. 2019 жылы бүгүнкү күнгө 81 заявление камсыздандыруу боюнча түштү. 5 миллион 435 миң 706 сом төлөнүп берилди. Максимум бул азыр жана мен айткандай Ысык көл ар бир региондо болду да кырсыктар. Анан эми регион боюнча айтып беришим мүмкүн. 3 жылдын ичинде 331 жаран 27 миллион 658 миң 908 сом төлөнүп берилди. 331 жаран. Анан айтсаңыз, мына 3 жылдан бери иштеп атасыз, кайсы бөлүгү көбүрөөк ошо төлөндү? Негизи пожар болот, 30% төлөмдөр пожар, бытовой пожарлар болуп атат. Анан Кыргызстанда кайсы аймактарда сел, анан көчкү коркунучу көбүрөөк, ошол жерде кандай иш жүргүзүлдү? Сандар менен айтсаңыз. Негизи бүгүнкү күндө бизде Ош областында көбүрөөк болуп атат кырсыктар подвержен. Ошол үчүн Ош область бүгүнкү күндө камсыздандыруу цифраларды айтып кетсем, вот мен быйылкыны айтайын, бүгүнкү 9 айда 64 миң 515 турак жай камсыздандырылган болсо жаңы. Анын ичинен 22 миң бул Ош областында камсыздандырылып атат. 664 миңден 22 миң. 66 миң. 64 миңден. Мисалы үчүн мына Жалпакташ, дагы башка жерде көчкү коркунучу бар да, ошол жерде кандай болду? Жалал Абадта мисалы үчүн Сузак, жыл сайын кайталанчу. Ошол жердеги аймактардагы үйлөр кандай камсыздандырылган? Так, Жалал Абад областы боюнча мен Сузак боюнча айтып кетсем, бүгүнкү күндө Сузак 16-17-18 жылды активдүү болгон эмес, бирок Сузакта бир топ төлөмдөр болду да, 500 миң сомдон төлөп бердик ушу көчкөдөн жабыр тарткан үйлөргө. Ошол деле мүмкүн жардам берди. Бүгүнкү күндө Сузакта активизация башталды. 19 жылы Сузакта салыштырмалуу активдүү болуп атат. Мына азыр айтып кетсем, Сузак бул төлөмдөр азыр. Региондор боюнча токтоп кетейин мен азыр. Мына Сузак, Жалпакташ, кайсы аймактарда, көчкү жүргөн аймактарда? Сузак району боюнча айтып кетсем, бүгүнкү күндө 5457 жаран камсыздандырылган Сузакта. Анан бизде негизи мен азыр айтып кетсем, кайсы райондо активдүү дегенде, так. Эң активдүү район кайсы? Ошто Чоң Алай, Ноокат, Баткенде Кадамжай, Лейлек, Жалал Абадта Аксы, Чаткал, Сузак, Ысык көл областында Тон менен Жети Өгүз району, Таласта Бакай Ата району, Нарында Актала, Жумгал, Чүй областында Аламедин району. Өзгөн району активдүүгө кирбейт, Өзгөн активдүү болчу, азыр мен бул эң активдүүнү айтып атам да, өзгөн деле жаман эмес. Эми ошол райондордо көчкү коркунучу, сел коркунучу билесиздер да, мына МЧС менен чогуу активдүүрөөк дагы камсыздандыруу ишин жүргүзүш керек, түшүндүрүү иштеринчи өзүңүз айтып аткандай. Анан мага көп кайрылат да, мисалы үчүн Жумабаева Бактыгүл Өмүргазиевна Нарын шаарынан сиз өзүңүз жооп берген экенсиз. Андан сырткары мына Времянка, кыргыздар эми айыл жергесинде Времянкада жашайт, же чөбү күйүп кетсе малкана күйүп кетет. Бирок ошолор камсыздандырууга кирбей калып атат да, ошол боюнча нааразылык абдан көп. Камсыздандыруу мыйзамда турак жай кирет да. Эгерде ошол биз айтып атабыз, Времянка көрүп атам, ошол сизге кайрылган Жумабаева боюнча мен видеосуну деле алдырдым, сүрөттөрдү алдырдым. Жашап аткан 2 этаждуу турак жай мындай жабыр тарткан эмес, ошол хозпостройкалар экен да. Хозпостройкаларды биз айтып атабыз,
мындай ыктыярдуу камсыздандырып койгула деген азыр эме бар андай деле опыт. Вот Таласта азыр 200 сомго, допустим, 100 000 кепилдик менен хозпостройкаларды камсыздандырууну баштап атабыз. Бирок пока мындай жайылтуу, мындай активный еще. Жок, күчөтүү керек да. Мисалы үчүн айыл жергесинде көбүнчө эле ошол малкана, очок, времянкада жашашат да. Күйүп кеткенде деле ошол чөп күйгөндө малкана күйүп кетип атат. Бирок акчасын ала албай калып атышат. Себеби бул турак жашап аткан жанагы Мен жилой. түшүнүп атам, бирок ошону караштырыш керек да. Да, ыктыярдуу камсыздандырууга көңүл бурушубуз керек ал боюнча. Рахмат.